Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, кайрадан сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Менин аты жөнүм Индира Темирканова, бүгүнкү подкасттын алып баруучусумун. Ал эми бүгүн бизде конокто Эльвира Тилек кызы, укук коргоочу. Кандайсыз Эльвира айым? Жакшы келдиңиздерби? Саламатсызбы Индира. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандайсыз? Өзүңүз сезип атабы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, буюрса жакшы. Азыркы тапта баягы ден соолук сурашкан абдан маанилүү болуп калбады. Мурун элдер бири-бирине чалып эле жумушун бүтүрүп эле коюп коюшту эмес беле? Ооба. Азыр болсо сөзсүз түрдө чындыгында ден соолук абдан маанилүү экенин ушул кырдаалда билдик окшойт, Ооба. Баягы коштошкондо дагы элдер менен ден соолук каалап туруп анан жакшы өзүңдү кара деп, жакшы дарылан деп айтып анан коштошуп атабыз го. Бири-бирибизге жазып, сурашып, бири-бирибизди ден соолугубузду. Бир четинен дагы баягы кырдаал оор болгону менен көп адамдар жакындатты окшойт, Ооба. Азыркы тапта эмне кылып атасыз, Эльвира айым, айтыңыздарчы? Үйдө отурам, анан үйдө баягы жумушума байланыштуу иштерди ошол онлайн иштеп жатам. Ошо баягы изоляция деп коет экен, изоляцияда отурам. Сырттан иштеп аткан турбайсызбы анда, Эльвира айым, бүгүн сиз менен эмгек укуктары жөнүндө маек кургубуз келип жатат. Кандай дейсиз, куралыбы маек? Мейли. Жумуш жөнүндө сөз болуп калды. Негизи эле ушул жумушка орношуп атканда, жумушка жаңы кирип атканда жарандар кандай нерсеге көңүл бурушубуз керек? Негизи көбүнчө эле биз баягы ошол көнгөнбүз да, ооз-эки эле макулдашып алып эле дүмүрөңдө эле иштеп баштайбыз го. Негизи туура мыйзамдуу түрдө кандай иш башташыбыз керек? Негизи мыйзамдуу түрдө иш башташ үчүн баягы эмгек келишим, баягы жумушту тапкандан кийин ошол жумушчу сизди, иш берүүчү сизди алып атса жумушка, сиз жумушчу негизи сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзүш керек. Эмгек келишимин түзбөй эле иштей берсеңиз, анда кийин укугу бузулган болсо жумушчунун, ал баягы сотко да кайрылып албай калат, же сотко кайрылса дагы баягы өзүнүн иштеп аткандыгын далилдешүү оор болуп калат. Ошондуктан баягы жумуш келишиминде негизи бүт милдеттери, кандай ишти аткаруу жөнүндө жана кандай укуктары бар экени бүт баары белгиленген болот да. Жана ошондой эле баягы иш режими дагы бузулбаш керек. Баягы эмгек кодекси боюнча келишим түзүлгөндөн кийин баягы режим дагы бизде 12 сааттан эмес, же 14 сааттан эмес, 8 сааттан гана күндө жумасына 40 саат иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Андан ашып кетсе бул баягы дагы үстүнө кошулган иш болуп, ага да өзүнчө акча төлөнүш керек болуп эсептелинет да. Ошондой баягы нормалары бар. Аны айтып кетсек, азыр баягы көбүнчө дагы жумушчуларды алып атканда иш берүүчү сыноого атайын убактылуу сыноо дагы өткөрүп коюшу мүмкүн. Ал сыноону 4 айга же 5 айга же болбосо кээ бир жерлерде 1 жылга чейин сен сыноодо жүрөсүң деп коет да. Негизи эмгек кодекси боюнча сыноо убактысы 3 айдан ашпаш керек. Ошону негизи жумушчулар баягы жаш балдар дагы жумушка кирип атканда билиши керек да. Андан сырткары иш келишим түзгөндөн кийин баягы эмгек укуктарыңыз, баягы кепилдиктериңиз болот. Ал эмгек өргүсүнө чыгууга 28 күн, толук 1 жылда бир. Же болбосо эгерде боюнда болуп төрөөрдүн алдында дагы өргүүгө чыгууга, же болбосо 3 жашка чыга элек балдарыңыз болсо, аларды бакканга дагы эркек болобу, аял болобу, сизде ошондой укугуңуз бар болуп эсептелинет өргүүгө чыгууга. Анан негизи эгерде сиз жашыңыз жете элек болсо, жумушчунун жашы жете элек болсо, анда 18ге жете элек болсо, 18ге жете элек болсо, анда баягы иштөө режими дагы, сааты дагы кыскараак болуп эсептелинет. Эгерде 18 жашка жете элек болсоңуз, анда 36 сааттан гана иштешиңиз керек, же болбосо 14 жаштан 16 жашка чейин 24 саат гана иштеш керек. Баягы күндөрүнө бөлүнүп, ошо бүт баары чогулганда 24 сааттан болот. Мунун баары эмгек келишиминде көрсөтүлүүгө зарыл.
баягы эмгек келишими деп айтып кетпедикпи? Баягы негизи кездешет да. Баягы эмгек келишими деп айтылганы менен баягы номиналдуу түрдө интернет булактарынан баягы шаблондуу эмгек келишимдерди жүктөп алышат дагы, анан даталарын, өздөрүнүн аталыштарын, фамилияларын өзгөртүп туруп, келишимде эки тараптуу кол коюп коюлган да эмелер, кандай учурлар да көп. Анан жумушка кирип бараткан жаран жана сиз айтып кеткен нерселерге маани бериш үчүнчү баягы кандай нерселер сөзсүз түрдө ошо келишимде болуш керек? Анткени айтып жатпайбызбы, ошол келишимдин негизинде кийин чыр-чатак болсо өзүнүн укугун коргой алат депчи. Эгерде келишимде ал нерселер жазылбаган болсо, анда бул нерсе туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн баягы мен жумушка кирип аткан адам катары эмнелерди баягы требовать этишим керек деген сыяктуу да. Негизи келишимде эмгек кодексинде белгиленген, келишимде эмне маалымат, кандай маалымат камтылыш керек экенчи. Бул эми сөзсүз түрдө эмгек келишимдин түзүү датасы жана орду, кайсыл жерде түзүлүп аткан, башка тараптардын реквизиттери, баягы аты жөнү, анан кайсыл кесипке, кызматка, адистикке алынып жаткандыгы сөз болуш керек. Анан ошол кесипке же кызмат, адистикке байланыштуу милдеттериңиз аткаруучу. Анан укуктарыңыз дагы сөзсүз болуш керек. Дагы иштин башталыш датасы же болбосо иштин башталыш датасы жок болсо, ошол келишимди кол коюлуп баягы күчүнө киргенден баштап иштеп баштайсыз да. Эгерде келишимде датасы кайсыл күндөн баштап иштейт экениңиз белгиленген болсо, ошол күндөн баштап иштейсиз. Же мисалы бир жумадан кийин жумуш баштала турган болсо, келишим боюнча сиз азыр кол коюп иштөө, сиз иш берүүчү сизди бас иште деп иштеткенге укугу жок болуп калат да. Анан эмгек келишимдин мөөнөтү канча айга же жылга же болбосо мөөнөтсүз келишим болушу мүмкүн да. Иш режими сөзсүз түрдө дагы болуш керек. Анан кызматкерлердин эмгек акы төлөө шарттары, кандай ставка менен төлөнөт, бир айда мисалы 2 жолу төлөнөбү аванс, анан баягы акыркы күндө, же болбосо бир айда бир жолу төлөнүш керекпи, ошонун баары каралган болуш керек. Анан эгерде оор жумуш же зыяндуу жумуш болгон болсо, анда атайын компенсациялар төлөнүү жолдору да каралыш керек. Баягы келишимде ушул нерселер камтылыш керек, Ооба. Анан сөзсүз түрдө негизи келишим 2 нускадан туруш керек. 2 нусканын бирөөсүн, бир копиясын сөзсүз түрдө жумушчу алыш керек. Көп учурларда болот, мисалы 2 нусканы кол коесуз, анан өзүңүзгө көчүрмөңүздү ала албай каласыз да. Ошол учурда кийин эгерде укук бузуулар болсо, сиз өзүңүздү жумушчу коргой албай калышы да мүмкүн. Түшүнүктүү. Ошондо мен туура түшүнүп жатамбы? Бул негизи мыйзамдын негизинде ушундай стандарт бекитилгени, менин тактайын дегеним жумуш берүүчү дагы, жумушка кирүүчү дагы ушул нерселерди билип, анан ушул нерселерди эске алып, келишимде түзүлүшү керек, Рахмат. Жана айтып кетпедиңиздерби? Өспүрүмдөрдүн иштөө шарттары депчи? Ошол жөнүндө кененирээк айта кетсеңиздер. Анткени учурда кездешет, баягы окуучу дагы жумушка тартылган болот. Анан эгерде тартылса, кандай шарттарда иштелиши керек, кандай төлөп берилиши керек? Негизи ар бир 18 жашка, негизи 14 жаштан баштап эмгек келишим түзүп, баягы иштей бергенге мүмкүнчүлүгү бар адамдардын, жарандардын. Бирок 14 жаштан 16 жашка чейин атайын өзүнчө көрсөтүлгөн баягы эрежелери бар. 14 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөр окуудан сырткары оор эмес жумушта иштеш керек. Негизи эгерде оор зыяндуу жумуш болсо, мисалы атайын жана тамак аш өнөр жайында, же болбосо жанагы атайын шахталарда, же болбосо оор бир вахталык жумушта иштегенге алардын мүмкүнчүлүгү жок. Ал жөн гана баягы окуусуна, өзүнүн жашоосуна тоскоол кылбагандай жумушта гана иштеш керек. Анан ал эми 16 жаштан баштап эмгек келишимин толук түзгөнгө укугу бар, бирок ал дагы эгерде окуп жатса, ал окуусуна тоскоолдук келтирбеш керек. Анан 18 жашка чейинки жарандар
сөзсүз түрдө медициналык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана иш берүүчү аны жумушка алыш керек. Эгерде андай медициналык текшерүүдөн өткөн эмес жаштарды мисалы жумушка алса, анда туура эмес, бул уже эмгек кодексин бузуу болуп эсептелинет. Андан сырткары негизи өспүрүмдөрдү же андан кичинекей балдарды эмгек кодекси баягы чоң иш берүүчүлөр менен жумушка кыйнап иштетүү, оор жумушта иштетүү бул тыюу салынган. Бул дагы мыйзамды бузуу болуп эсептелинет. Мындай ответственность. Эгерде мындай көрүнүш болсо, мыйзамдын негизинде жазаланат экен да? Жазаланат. Түшүнүктүү. Бул жерден баягы шарт боюнча да айтып кетпедикпи? Мен кызыгып аткан нерсе, мисалы, жумуш берүүчү жумушчуларды баягы так сапаттуу аткарыш үчүн жумуш шартын түзүп бериш керек да. Анан баягы жумуш берүүчүлөргө маалымат болсун иретинде ушул суроону берип жаткандагымда, ушу жумуш шарт дегендин ичинде эмне кирет? Биринчи, экинчи, үчүнчү булар эмне болушу керек дегенимде. Негизи жумуш берүүчү эгерде жумушка алып жаткан болсом, атайын жумуш орду менен камсыз кылыш керек. Жумуш орду камсыз болгондо ал эмгекти коргоонун тийиштүү талаптары бар да, баягы ошол талаптарга ылайык болушу зарыл. Мисалы, эгерде сиз бир кайсыл жерде жөнөкөй официант болуп иштеп атсаңыз, анда мисалы атайын сиздин формаңыз болуш керек. Атайын жумуш ордунда мындай баягы сизге керектүү бүт шаймандардын баары керек болуп эсептелет. Ошолор менен сизди камсыз кылыш керек. Же болбосо эгерде сиздин жумушуңузда коргонуу каражаттарын кийүү керек болсо, ошол коргонуу каражаттарын же болбосо атайын формаларды, бут кийимдерди беришүү керек. Мисалы, эгерде шахтада же мисалы бир же куруу жайында иштеп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө сизге булардын баарын жумуш берүүчү бериш керек. Анан атайын ошол эрежелери иштелип чыккандан кийин, атайын ошол компанияда эрежелери бар болуш керек, атайын ишти коргоо. Ошол эрежелер менен сөзсүз түрдө жумушчуларды тааныштырып, эгерде окутуу керек болсо, аларды ошол эрежелерди сактоо, окутуп, аттестациядан өткөрүп, анан ишке киргизүү керек да. Анан сөзсүз түрдө кээ бир учурларда баягы медициналык текшерүүдөн өткөрүү керек. Атайын категория жумуштардын категориялары бар. Ошол категорияларда сөзсүз түрдө медициналык кээ бирде пландуу же плансыз текшерүүлөрдөн өткөрүп, анан жумушка алуу керек же жумуш менен камсыз кылуу керек. Жанагы медициналык справка деп калбадыкпы? Ушул боюнча мен абдан кызыктуу нерсени окудум. Мисалы, мен буга чейин ойлочу элем, медициналык справка жумушчунун дене сактыгын тактаган справка ошол эле ролду аткарат экен депчи, мына бул жумушчу дени сак, таза деп эле тастыктоочу кагаз экен деп ойлочумун. Көрсө, ал справка дагы мындай ролду аткарат экен да, жана сиз айтып атпайсызбы, өндүрүштө иштеген болсо, шахтада иштеген болсо, мен ошол жумушка кирип жатканда деним сак болчу, мен баягы ден соолуктуу адам болчумун. Ошол жакта мүмкүн производственная травма деп коет го, ошонун негизинде мен мындай мүчүлүштүктөрдү алдым, мындай жабыркап калдым дегенде дагы ошол медициналык справка тастыкталуучу документ катары белгиленет экен да. Ооба, анткени бул негизи иш берүүчүгө дагы, жумушчуга дагы керектүү баягы медициналык текшерүүдөн өтүп туруу, жана ошол белгиленген ошол медициналык справка бар болгондо бул негизи эмгек кодексинде каралган. Бул сөзсүз түрдө болуш керек. Милдет, бул иш берүүчүнүн милдети жана жумушчунун да милдети. Анан негизи эгерде сиз профессионалдуу атайын ооруга кабылсаңыз ошол иштеп атып, же болбосо атайын бир травма алып же кырсыкка кабылган болсоңуз жумуштан, сөзсүз түрдө териштирүү өткөрүш керек. Териштирүүнү баягы профсоюздун өкүлү же болбосо атайын кызыктар адамдар менен же болбосо мамлекеттик орган экотехинспекциянын катышуусу менен териштирүү өткөрүп,
атайын эгерде сиздин травма алганыңыз же болбосо атайын профессионалдуу бир ооруга кабылган болсоңуз, атайын медициналык текшерүүдөн өткөндөн кийин сизге заключение берет. Ошол заключениянын өткөндөн кийин анан сиз ошол заключение тастыктап берет да. Сиз ооруп калдыңызбы, кандайча ооруп калдыңыз, ошонун баары текшерилип, андан кийин гана сизге компенсациялар төлөнөт же болбосо эгерде ооруп дарыланганга дагы атайын шарт түзүп бериш керек иш берүүчү жана ошондой төлөмдөрдү дагы төлөп бериш керек. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Негизи азыркы эмес, негизи эле көрүнүш болуп атпайбы? Чет жакка көбүнчө жаштар барып иштеп келип атышат да. Анан тилекке каршы мындай да көрүнүш болуп жатат. Ошол жакта баягы барып бир кырсыкка учурап же болбосо жабыркап да калган жарандарыбыз бар да. Ошол себептен көбүбүз качат эмеспизби? Анткени медицинский справка алуу акчаны көп сарп кылат эмеспи? Ошон үчүн көбү качып ага өтпөгөнгө аракет кылганын көп байкайм да. Ошондуктан баягы угармандар буга абдан маани бериши керек экен. Анан чет жакка да чыгып иштеп жаткан жаштарга маалымат катары Элвира айым, кандай кеңештерди бере алат элеңиздер? Негизи эгерде чет жакка чыгып жаткан болсоңуз, мисалы жакынкы өлкөлөргө, Россия Федерациясына же Казакстанга же башка, мисалы эгерде сиз Европа мамлекетине кетип жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ошол мамлекеттер менен таанышып, кандай укук нормалары бар, эмгек нормалары, ошонун баарын карап, кандай эрежелер аркылуу сиз кирип жумушка орношо аласыз, ошонун баарын карашыңыз керек. Мисалы көп эле жаштар бизде Россия Федерациясына кетип жатпайбы? Анан Россия Федерациясына киргенде сөзсүз түрдө 30 күн келгенден кийин баягы 30 күн жөн жүрө аласыз, учетко турбай эле. Анан 30 күн өткөндөн кийин сөзсүз учетко туруш керек. Жумушка киргенден кийин сөзсүз түрдө келишим, жарандык келишим же болбосо эмгек келишим түзүшүңүз керек да. Бул сизди баягы жумушчунун, мигранттын укугун бузуудан сизди сактап калат да. Кийин эгерде сиз деле баягы ошол Россия Федерациясынын жарандарындай эле сотко же болбосо прокуратурага же болбосо атайын эмгек укугун коргоо атайын инспекцияларына кайрылганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анан баягы регистрация деген бар эмеспи? Жашаган жериңизде же болбосо жумуш иштеген жериңизде регистрация. Эгерде ошол иштеп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол регистрация болосуз, иштөө убактысына, мөөнөтүнө чейин. Сөзсүз түрдө баратканда баягы паспорт документтерин тууралап алып, паспортун алып, эгерде мигрант үй бүлөсү менен баратса, анда үй бүлөсүнүн документтерин, балдарын паспортун, общий гражданский же болбосо эгерде мисалы бир ата-энеси жок баратса, анда сөзсүз түрдө нотариалдык макулдугун алып алып, анан барыш керек. Эгерде диплому бар болсо же сертификаттары, аттестатын алып анан барыш керек. Кийин ошол жумушка кирип атканда, ошол квалификацияны көрсөтүш үчүн ошол диплом дагы, сертификаттар дагы жакшы жардам берет. Мисалы ошол эле Россия Федерациясына барып иштей турган болсо, жанагыдай эле эмгек келишимин түзүү, эмгек келишимине аябай көңүл бөлүү, ал жакта да маанилүү да. Бул нерсени мен жөн гана белгилеп кетким келип жатат да. Ооба, негизи биздин эмгек нормалары Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасыныкы айырмачылыгы анча көп эмес. Ошол эле эмгек келишими, бизде түзүлгөн эмгек келишимдер ал жакта деле ошондой эле баягы келишим түзүлөт. Бир гана ошол сөзсүз түрдө мүмкүн кээ бир жумушчулар ал жерде жарандык келишим түзүп калышы мүмкүн. Баягы сиз кандайдыр бир ишти аларга жасап бересиз же болбосо бир кандайдыр бир услуга, кызмат кылып берген жөнүндө жарандык келишим дагы сөзсүз кийин акча баягы акы төлөмүн алганга дагы сизге жардам берет да. Көбүнчө эле баягы мигранттар келишим түзбөй эле иштеп, сөз менен иштей беришип, анан кийин акысын албай
ала албай калган учурлар да болот. Калгандар учурлар болот баягы. Түшүнүктүү, рахмат. Анда мен өзүм баягы жөнөкөй карапайым жаран катары айтканда мен туура түшүндүм. Ар бир жаш адам ишке баягы акча табуу максатында ишке кирип жатса, сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзүш керек экен. Анан ал эмгек келишимди эки нускада алышы керек экен, баягы эки тараптуу кол коюлгандан кийин. Анан өзүнүн укугун мыйзамдуу түрдө белгиленген пункттарга сөзсүз түрдө көңүл буруп, анан андан кийин баягы жанагы керектүү документтерди тууралап алыш керек экен. Айтайын дегеним, медицинский справканы сөзсүз түрдө. Ооба, негизи эгерде мисалы кээ бир жумуштар медициналык текшерүүдөн өткөнгө деле мисалы кереги жок да. Эгерде сиз мисалы жөнөкөй офисте иштей турган болсоңуз, сизге медициналык справканы сизге ал иш берүүчү сизден талап кылганга укугу жок. Эгерде сиз оор вахта жумушунда же болбосо өнөр жай ишканасында, тамак аш чыгаруу ишканасында, мисалы жөнөкөй эле кафе, ресторандарда иштесеңиз, же болбосо балдар менен иштей турган болсоңуз, кичинекей бала бакчада иштей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сизге иш берүүчү айтат, бул өтүп кел деп, медициналык текшерүүдөн өтүп кел, баягы бүт атайын бөлүнгөн врачтарга барып, анан нормасына туура келет экенин билип алып, анан ошол справканы иш берүүчүгө алып келип бересиңер. Анан алар жумушка алат. Эгерде сизден жөн гана сен бул медициналык текшерүүдөн өтүшүң керек десе, аны жөн эле сиз офисте иштей турган болсоңуз, анда сизге андайдын кереги жок. Түшүнүктүү. Анда мен жумушка кирип жатканда өзүмдүн категорияма жараша, аткарган ишимдин категориясына жараша өтөт экенмин. Анда дагы эгерде мен чет өлкөгө чыга турган болсом, менин түшүнүгүм боюнча биринчи ирет ал жактын мыйзам ченемдүүлүктөрү менен таанышып алып, эмгек укуктары менен, нормативдери менен таанышып алып, андан кийин ошого ылайыктуу өзүмдүн болгон документтеримдин баарын жыйнап алып, үй бүлөм менен бара турган болсом, үй бүлөмдүн документтерин жыйнап алып, анан даяр болуп барсам, мен ал жактан баягы укугум бузулбай, аман эсен акча таап иштеп келүү мүмкүнчүлүгүн алат экенмин да. Негизи ошол эле сөзсүз түрдө карап, эмгек укугун, эмгек келишимин түзүп, ошол жерден дагы акча таап, коркпой үрүкпөй иштеп келсе болот экен да. Чоң рахмат Элвира айым. Ушундай кызыктуу, маңыздуу маек куруп бергениңиздер үчүн. Силерге рахмат. Тилекке каршы убактыбыз да чектелип баратат. Сөзүбүздүн акырында сизге эркин микрофон бергим келип жатат, Элвира айым. Угармандарыбызга кандай кайрылуу айтат элеңиздер? Азыркы ушундай биз оор абалда өтүп, оор абалда турабыз. Ошо баарыңарга ден соолук каалайм. Сөзсүз түрдө өзүңөр эгерде жумушка кире турган болсоңуз, жумуш эмгек нормаларына көңүл буруп, эмгек кодексин ачып окуп, эмгек келишимин сөзсүз түзүп, анан иштөөңөрдү каалайт элем. Ата өзүңөрдүн укугуңарды сөзсүз түрдө коргошуңуз керек. Сизден башка эч ким мисалы коргой албайт же коргооңо мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде жардам керек болсо, сөзсүз түрдө юристтерге кайрылып, консультация алып, атайын бекер консультация берген жайлары да бар. Мисалы мамлекеттик. Ошол жерден деле сурасаңыз, анан силерге түшүндүрмө алып, анан иштөөңөрдү суранат элем. Чоң рахмат Элвира айым. Келип бергениңиздерге да абдан чоң рахмат. Урматтуу угуучулар, бүгүнкү күндүн подкастында эмгек укугу боюнча маек курдук. Коногубуз Элвира Тилек кызы, сизге чоң рахмат. Ал эми үн режиссерубуз Сергей Каргин. Бул подкастты алып барган мен Индира Темирканова. Кайрадан сиздер менен амандашып көрүшкөнчө, угушканча сак саламатта туруңуздар. Чоң рахмат.